Sütüңден айланайын, апакем. Деп баштаптыр құлыным. Мен сенин қандай киши экениңди билбесем, бул хатты жазбайт болчумун. Ошентсе да, эмне деп жазарымды билбей, ак кагазды тикте отырған кезим. Апа, акыры түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчи бул жарык дүйнө менен. Кантип эле өзүң коштошуп кете бердиң, балам? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум, колунум? Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны кыйратып, жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деген эч качан андай эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди жумшайм. Апа, bir saattan кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм.
Düşmandın talulu yerine varıp, özümde çok bolam. Mekan üçün, el üçün, cengiş üçün, düğününün bardık jakşılıklar üçün. Bol menin akırkı kadın, akırkı kalemim, akırkı kalem şilteşim, akırkı sözüm. Meni çok doba apa. Menin artımda tuyağı kalgan yok debe. Düğünüde mından arı soğuş bol bolsun. Çağıdan törölgön balanın ıngağlağanı oşol men. Butaqtağı kөгөрgön жалбырак oşol men. Talağdağı önüp çıkkan egin oşol men. Boyga jetken kızlardın joğduragan gözleri oşol men. Baldarga üyretken mugalimdin a degen tamgası oşol men. Oşonun bari men. Men dep bilip çürgün apa. İylava apa. Hiç kim iylavasın. Mınday ölüm üçün hiç kim iylavasın. Koş. Koş. Tübölükü kayır koş apa. Koş. Oğlum. Karaldı. Maysal Begim. Oh. İylavayım. Elin üçün, cerin üçün, mekenin üçün. Düşmanğa başındı tikevaylap ketkenine men sıymıktaram. İylavayım oğlum. Men iylavayım. Төрт жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүккө согуштаты жабышкан, жап-жаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер алдынан түбөлүк жай табышкан. Аккан канга, төккөн жашка жуурулган, аргай жерде эстеликтер курулду, көөдөн керип, колу көккө созулган, көрөсүңөр таш денелүү уулду. Далошолор курман болгон майданда, даркан жерди душмандардан коргойм деп, далошолор дарман кошкон дарманга, даркан жердин нанын, тузун актайм деп. Хаянттарда күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү, эскергиле ошолорду көргөндөр, эскергиле жок болсо да өздөрү. Atası ketken birinin, aylına kayra kelgen yok. Bişikten ay, bişikten oy, jatkan balasın. Bir jolu çirkin körgün yok.
келген жоқ. Үйріліп ой тұрған баланың өскенде сыйын көрген жоқ. Өскенде сыйын көрген жоқ. Баласы кеткен бірінен жадырап қайра келген жоқ. Жай қалған ой аппақ сақалды. Атасы ұлын көрген жоқ. Атасы ұлын көрген жоқ. Жай қалған ой аппақ сақалды. Атасы ұлын көрген жоқ. Атасы ұлын көрген жоқ. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над прудой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Саламатсыздарбы? Чыңгыз Айтматовдун Эне жүрөгү чыгармасынан үзүндү окуп берейин. Ата мекендик согуш күчөгөн маалда Сергейге аскерге согушка чакыруу кагасы келген. Ошондо эне кургур эмне бериш керектигин абышкасы менен акылдашып, андай-мындайларын даярдап жатып, отургучтун четине олтура калып, эмне кылаар айласын таппай, колдорун көкүрөгүн алып капыстан эле эч кимди өлтүрө көрбө, эч кимдин канын агыса көрбө, балам, деп жалынып жибергени эмне үчүн анттыкен? Жөн элеби, же бир билгени бар беле, сырдуу болчу. Эсинен али чыга элек. Ошондо апасы алыс жактан ашыга келип, ишарат аян бергенин, акыреттин тамандырыгын аттар алдында айта тургансып, аны экинчи көрөмүнбү, же көрбөймүнбү деп жалбара тиктеп алкай айтканын көзүнүн нур өчкөнчө, көзүнүн дүйнө көчкөнчө унута албайт. Ошондо согушта эч кимдин канын агызба, эч кимди өлтүрө көрбө деп апасынын жалынып суранганда, Сергей алапайын таппай, эмне деп жооп берерин билбей калдастай түшкөндө, атасы: «Эй, катын, өлтүрбө дегениң эмнең? Айтканын кара. Балаң кайда баратат? Согушка баратат. Душманды өлтүргөнү баратат. А сен эмне деп жатасың?» Мен деле ошону айтып жатпаймынбы? Эми Кудай өзү билет дечи. Мен айткандай болмок беле. Бүт бар эле өлтүр дешет. Душмандар бизди,
биз аларды өлтүрөбүз дейбиз. Жер үстүндө анда кандай жашоо болот? Жалаң киши өлтүргөндөр калабы? Мени билбейт дейсиңерби? Билемин. Сен өлтүрбөсөң, алар сени өлтүрөт. Ошон үчүн өлтүрүшүң керек. Өлтүрөсүң душмандарыңдыбы? Баары бир адамды өлтүрдүң да. Мен ошону айтып жатамын. Ушундай атакеси, жүрөгүмдөгүнү жок дегенде өз балама айтып калайын. Эне деген эне да бук чыгарар буркурагын күчтөп тыйып, өз оюнан баш тарта албай, көзүн жаштап олтурду. Элди жерди коргоо үчүн бардыңар, ден соолуктан ажырады алдыңар. Атакелер айла канча кантели, айлыбызда төртөөң эле калдыңар. Октор учуп, бомба кошо жарылып, танк алдында канчалары кабылып, ал кезекти көз алдыга келтирип, адам каны аккан суудай агылып. Чөгөлөбөй ден соолукту туткула, чөбөрөнүн балдай тилин уккула, келечекти балдарга деп энчилеп, керек болсо 100гө чейин чыккыла. Апалар машак терип аңыздардан, эркектен кем калышпай намыстанган, кийерине кийим да жок, тамак жок, детдомго далай балдар табышталган. Адам деген мынтык үнүн укпасын, ким чыгарса ошол чөлкөм сыздасын. Ынтымакка аалам кирсе түбөлүк, ымыр кайлар бешикте тынч уктасын. Karakterim